Кутмандуу күнүңөр менен достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда Кыргызстандын өспүрүмдөрү менен жаштарына көйгөй жараткан суроолорго тиешелүү тасыккан адистерден жооп алып келип берип жаткан Билесиңби KG долбоору Инстаграмдагы баракчасынан түз эфирге чыгып жаткан маалы бизге суроо жөнөтүүнү кантип жөнөтөбүз деп сурагандарга жооп катары айта кетсек, бизге суроо жөнөтүү жөнөкөй болгону 704 00 46 08 WhatsApp номерине өзүңүздөрдүн сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Жоопторду Билесиңби KG сайтынан, Instagram баракчабыздан, Facebook, Одноклассники баракчаларынан окуй аласыздар. Болжолдуу түрдө жоопту 3 күндөн 5 күнгө чейин чыгарабыз. Биздин эксперттердин иш тажрыйбасы 5 жылдан 30 жылга чейин, андыктан суроолоруңарды коркпостон узатсаңыздар болот. Мисалга айтсак, Тамара Воронцова, Айгүл Ысыкеева, Гүлмира Молдокулова, Нурислам Раимжанов, Назира Бейшеева жана башкалар. Ал эми бүгүн 5-күн болгондуктан бизде эксперт бар. Кандай эксперт деп турсаңыздар, алдыңыздардагы супсулуу эжеке, өспүрүм курагындагы никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева. Саламатсызбы, Гүлбарчын эже, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшысызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрүүчүлөр? Чоң рахмат. Чакыргандарыңыз, катышып жаткандыгыма кубанычтамын. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Мен Жумабаева Гүлбарчын, демократиялык процесстерди өнүктүрүү борборунун гендердик эксперти, адиси болуп эсептелем. Бул тармакта 8 жылдан бери иштеп келе жатам. Ошо өзүмдүн жалаң ошо өспүрүм курагында никелер, аялдардын укуктары, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук деген эмне, үй бүлөлүк зомбулукка кандай бөгөт коюу, кандай мыйзамдар бар, ушул жаатта өзүң кандай, кимге кайрылса болот, өспүрүм курагында никелердин зыяндары кандай, мамлекеттик деңгээлде, мыйзамдын деңгээлинде кандай иштер алып барылат, мына ушулар жөнүндө. Анда биринчи эле суроо бере берейин. Көрөрмандарга азыр бизге зомбулук деген эмне дегенди түшүндүрүп берип койсоңуз, может, кээ бирлери түшүнбөйт. Бул зомбулук деген сөз өзү зомбулук үйдө, анан коомдо, бир жамааттын ичинде, анан мамлекет тарабынан жол берилген зомбулук болуп, үч ошо чөйрөдө жүрөт экен да. Анан зомбулук ошо эмне үчүн ошо коомдо деле бар, эмне үчүн үй бүлөдө деле бар деп чечмелей турган болсок, зомбулук ошо табияты ушундай экен. Бир адам экинчи адамдын үстүнөн бийлик жүргүзөм, жанагы көзөмөл анын жүргөн тургандарына, жалпы эле экинчи бир адамга, экинчи бир үй бүлө мүчөсүнө көзөмөл жүргүзөм деген максатта жазалат экен да. Ушу бир адамдын экинчи адамга көзөмөл бийлик кылам деген максатында, анан жанагындай уруп согуу, психологиялык зомбулук, сексуалдык зомбулук, жумуш ордундагы зомбулук дегенден бар, ошондон келип чыгат экен. Бүгүнкү темабыз ошо эрте турмушка чыккан кыздар жөнүндө кыла берсек. Кыздардын эрте турмуш жолуна аттануусу канча жаштан башталат? Негизи эле мыйзам үй бүлө кодекси боюнча 18 жашка чейинки бардык жарандар бала болуп эсептелинет. Мыйзам 18 жаштан кийин гана турмуш курууга уруксат берет. Бирок тилекке каршы бизде ушул катталган учурлар бар. 15 жаш, 16 жаш, 17 жаш курагында 9 классты бүткөндөн кийин эле баягы кызымды жайгаштырып коем, күйөөгө берсем эле маселе чечилет дегендей көз караш менен өспүрүм курагында никелер бар. Кээ бирөөнө сүйүү дагы себеп болушу мүмкүн. Ар түрдүү себептер болушу мүмкүн да. 7 жылдан бери иштейм деп атпайсызбы? Ушул тармакта эмгектенип келе жатасыз. Турмушка эрте жаштан чыгуу маселеси оң жагынан чечилбей келет. Анан азыркы күндө бул көйгөйдүн абалы кандай? Мисалы 5 жыл мурун кандай эле, азыркы учурда кандай өзгөрүүлөр барбы? Жаман жакпы, жакшы жакпы? Бул жаатта аябай чоң мамлекеттик көйгөйгө айланганда, мисалы түштүк региондорунда кээ бир 9 класстын 3 классты жазында бүтүрсө, күзүндө араң 3 класс, бир эле класс 9 класс келген. Ошондой эле бул өспүрүм курагында никелер боюнча Талас облусу биринчи орунду алып келген. Бардык региондордо эле өспүрүм курагында никелер катталып келген да.
Анан 2016 жылдын ноябрь айында жашы жете элек өспүрүмдөргө нике кыюу каадасына тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамдын негизинде кылмыш жаза кодексинин 155 прим 1 деген тире 1 деген беренесине өзгөртүүлөр киргизилген да. Мына ушу өзгөртүүгө ылайык, ушу берене киргизилген. Бул беренеге ылайык күйөөгө ошо өспүрүм кыздын ата энеси, молдо жана алып жаткан бала болочокто күйөө 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 5 жыл мурун акыбал өтө эле мындай оор болчу десек болот. Анткени өспүрүм кыранда никелердин саны өсүп кеткен. Бул деген ошо мындай никелердин көбү ажырашкан, коомдо социалдык жетимдер көбөйгөн, кыздар 1-2 баласы менен көчөдө калган учурлар аябай көп катталган. Мисалы менин практикамда изилдөө жүргүзүп жүргөн учурларыбызда баягы кварталдык комитеттер деген тим эле жандары кейиген учурлар болгон да. Менин көчөмдө, бир эле менин көчөмдө 21 ушундай кыз бар, менин участогумда дегенчи. Бүгүнкү күн менен салыштырып карай турган болсок, ошо мыйзам кабыл алгандан бери акыбал оң жолуна түштү десек болот. Иштер жүрүп жатат. Мына бизде 2 инцидент болду. Сузакта, Нарабанда шарттуу түрдө болсо дагы ошо күйөөгө берген, небересин күйөөгө берип жаткан чоң эне жана үйлөнүп жаткан баланын апасы, чоң апасы шарттуу түрдө 4 жылдан эркине ажыратылбады. Ошо бул инцидент болду. Бир мыйзамдын чегинде корголо баштады дегендикке жатат да. Демек жакшы жылыштар. Кыздардын эрте турмушка чыгуусуна ким же эмне түрткү болот? Ата энеби, өзүбү же курчап турган достору? Билесизби, эрте турмушка чыгуусуна баягы биз изилдөө жүргүзүп келген учурда балдардын өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тискөөчүлөр айтканда, бизди деген мыйзамдын чегинде бизде эч кандай курал жок депчи, анткени бизди ата энелер тоготпойт. Бул менин балам, өзүм тагдырын чечем, өзүм билем дегендикке салып ошо мыйзамдын чегинде коргоо болсо жакшы болот эле дешкен. Анан экинчи себебинен да ошо достор, курбалдаштар дегенче бул мен айтат элем да, бул ар бир адам төрөлгөндөн баштап өзүнүн укугу менен, эркиндиги менен, тандоо эркиндиги менен жаралат. Ал кайсыл убакта күйөөгө тийсе дагы, кандай окууну окуйт, тагдырын баягы кандай багытта кетет өзү билет. Анан бизде жанагы кыз чоңоюп калса эле стереотиптик көз караштар бар. Ушулар көп түрткү болот. Баягы кыз чоңоюп калса, бир жашынакай келинчек чоңоюп калыптыр деген стереотип бар биздечи. Сөзсүз эле бирөө менен тааныштырыш керек же сөзсүз күйөөгө чыгуу менен байланыштырабыз. Ал кыздын окуп, билим алып, келечеги кең кандай кыз болот деп эч ким ойлобойт да. Көбүнчөсү эле досторуна көргөз акал түшүрөтүн ушундай инциденттер бар да. Же болбосо досторуна көргөз акалышат, же болбосо бир келинчек чоңоюп калыптыр. Сөзсүз күйөө институту менен байланыштырышат да. Бул көйгөй боюнча мамлекетте кандай иштеп алып келет? Алып жана алып келген да? Бул көйгөй боюнча ошо 155-1 прим 1 деген берененин өзүнүн кабыл алынышы эле. Бул мамлекет тарабынан эң чоң жетишкендик болуп эсептелинет. Буга депутат Аида Салянова баштаган бир топ депутаттар демилгечи болуп турушкан, бейөкмөт уюмдар иштеген, эл аралык уюмдар, биздин гендердик серепчилер да чоң салымдарын кошушкан. Анан ошо мыйзамды калкка жеткирүү боюнча, алыска аймактарга жеткирүү боюнча дагы ошо эл аралык уюмдар, мисалы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы ПРОН, орусча калкты жайгаштыруу фонду, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар тарабынан баягы маалыматтык кампаниялар көп жүргүзүлдү да. Ушунун чегинде кичине тыйылып, баягы кыздар өздөрүн бир коопсуз сезип калышты десем болот. Мындай окуялар көпчүлүк учурда айыл жергесине кездешет да. Бунун себеби эмнеде? Же болбосо айыл жергесине түшүндүрүү жетүү кыйынбы? Бизде түшүндүрүү айыл жергесинде, мисалы былтыр жанагы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан
чоң жергиликтүү бейөкмөт уюмдар менен чоң иштер жүргүзүлгөн маалыматтык компанияларчы ошондо тээ нарындын акталаасына чейин баягы жетип жер баягы машина жетпеген алыскы айылдарга чейинки элдер чогултулуп ошо маалыматтык компаниялар жүргүзүлгөндө ошондо адистер мамлекеттик адистер ошо нарындан чалып мага айтышканда бул деген аябай чоң көйгөй турбайбы билбей жүргөн турбайбызбы ошо жыйнадык жерлерден алыскы айылдардан административдик ресурсту колдонсок дагы жыйнадык анан ошо өзүбүз катышканда бул маселенин аябай көйгөйлүү экенин билдик депчи. Анткени күйөөгө чыккандан кийин кыз эмне болот, эң биринчи мектепти аяктай албай калат. Мектепти аякталбай калган деген сөз бул анын жогорку билими жок, эч качан баягы жогорку квалификациялуу ушундай жылуу кеңседе отуруп иштеген жумуштарда иштей албайт дегенди билдирет. Анткени мындай никелердин көбү ажырашып кетет да. Анткени кичинекей кыз ал деген саат биз бала кезибизде 9-классыбызды элестетсек деле саат 9га чейин жок дегенде уйкубуз келчү, 6 дем алыш күндөрү, сабактан тышкаркы күндөрү эс алыш керек бала деген, баягы сабактан кийин да биртике эс алып алып кайра сабагын окуш керек. Ал бала да анан келин болуп баргандан кийин анын макамы келинден бир эле күйөөсү эмес, бир чоң үй бүлө мүчөлөрү бүт келин ден соолугу репродуктивдик жактан да төрөткө даяр эмес, ал жыныстык жашоого да анын ден соолугу даяр эмес. Мына ошондуктан ал аябай жабыркайт дагы, анан түшүнбөстүктөр ушундан келип чыгат. Анан ажырашуу, ажырашкандан кийин болсо баягы баласы менен эч кандай алиментсиз, эч кандай мыйзамсыз, мамлекет тарабынан коргоосуз көчөдө калды дегенди билдирет да. Нике күбөлүк катталбайт да жашы жетпегендиктен. Ушундай көйгөйгө калган, ыйлаган кыз келиндерибиз аябай көп болуп кеткен. Анан каяка барып иштешет, миграцияга жөнөшөт, кайсы бир бөлүгү оор жумуштарда иштешет, кара жумуштарда, кафелерде, идиш жууп деген сыяктуу ушундай жумуштарда иштешет. Анан бул биздин жаш кыздарыбыз үчүн керекпи, кереги жок. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде кыздардын ушундай көйгөйлөрдөн сактап калуу үчүн анан ошо мыйзамдык алалы талап кылынды да. Сиз айыл аймактарга барасыз өтпөсү ошондо бир жылда канча жолу болот? Бул убакыттар канча болот? Бул мен азыр эле угуп келе жатам бир маалымат, таң калыштуу нерсе. Бул Талас облусу 1-орунда турчу өспүрүм кыраагында никелер боюнча, анан ошо Чүй облусу 2-орунда турат да. Өспүрүм кыраагында никелер боюнча изилдөөлөргө ылайык. Анан Чүй облусу эмнеге 2-орунда турат дегенде баягы ички миграциянын эсебинен анан Дунган олутунда көп берет да. Анан ошо Александровкалык бир келин менен жаңы эле маектештим ушундай. Анан өзүм 16 жашымда турмушка чыккам дейт да. Анан мыйзам бар да депчи. Ошентип калсам айтышпады беле дейт. Мыйзам азыр мен мисалы Александровкада жашайм дейт. Биздин жамаатта ошо Дунган элинин арасында жамаатта азыр эме жүрүп жатат. Мыйзамды кайра артка чакыртып алышыптыр дегенчи. Анан мен таң калып, көрдүңүздөрбү, бул деген дезинформация, маалыматты бурмалоо болуп эсептелинет. Муну кимдир бирөөлөр чыгарып жатса керек. Баягы кыздар 16 жашынан баштап кенен күйөөгө берилип кетилген да. Анан баягы залакалары, зыяндары жөнүндө мен мисалы 16 жашымда түйшүктөн эле бала болуп эле кайра түйшүккө келип калгам дейт да. Анан ушул түйшүккө келип калгам, кайра эле мен тиги бала, кайра эле үй жумуштары, оор оокат менен ошо мыйзамды биз мыйзам кабыл алынганда аябай бир үмүт болгон дейт, мыйзам деп. Анан болсо азыр болсо ушундай маалыматтуу бурмалоолор биздин Дунган жамаатынын арасында болуп жатат дейт. Анан анонимдүү айтып берди да, анан болуп жатат дейт. Анан көрүңүздөрбү, ошо кайра эле баягы мыйзамды бурмалоо, элдин арасына жетпөө же болбосо коргоо субъекттери жакшы иштебей жатабы, кандай бир ошо элдин арасында маалыматтык иштерди деген дагы эле көп жүргүзүш керек да. Ошондо бул улутуна карабай эле бул мыйзам баардыгына бүт Кыргызстандын жарандарына, баардык жарандарына. Бул жерде эмне суроо келип турду? Биз кыз киши өзү каалап атса эмне болот дейт? Кыз киши каалап атса айтат элем, ал жаш,
18 жашка толо элек, али бала, али сүйүү деген сезимдер, турмуштун бир оорчулугун, келечекте эмне күтөт, түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Эгер ошо окурман кыз өзү угуп атса, айтат элем, сиздин келечегиңиз кең. Азыркы карасаңыз, билим алуу үчүн деген жаштарга кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, жанагындай зыяндар, терс таасирлер күтөт. Анткени бүгүнкү күндө медиктер айтып атат, 19 жаштагы кыздын организми дагы дени сак бала төрөгөнгө даяр эмес да. Бул деген өспүрүм кураганда нике баягы сизди эрте төрөт деген күтөт эртеңки күнү. Баягы бүгүнкү күндөгү сүйүү сезимдерин сөзсүз үйлөнбөй эле сактап калса болот, күтүп турса болот, келечекке бир кеңир көз чаптырса болот. Анткени жаңы эле айтып өткөндөй, сиз турмушка чыккандан кийин макамыңыз өзгөрөт келин деген. Сизден таптакыр башка үйдүн түйшүктөрүн көтөрүш керек болот, бирок ага сиз жаш болгондуктан көбүнчөсү зомбулукка кабылып калышыңыз мүмкүн, үй бүлөлүк зомбулукка. Анткени ушу изилдөөлөр көргөздү, жаш кыздар баргандан кийин сөзсүз үй бүлөлүк зомбулук. Үй бүлөлүк зомбулуктун бир нече түрү бар. Ал физикалык, уруп согуу, психологиялык зомбулук, экономикалык зомбулук. Сиз дайыма күйөөңүздөн көз каранды болосуз. Сиздин теңтуштарыңыз окуп, тилдерди үйрөнүп, азыр дүйнөнү кыдырсаңыз болот, келечек кең. Ушинтип жүрсө, сиз бергилүү бир убакыттан кийин бир үйдө отурган, эч кандай маалымат, өзүнүн жеке көз карашына ээ болбогон ушундай жаранга айланасыз да, ушундай адамга айланасыз. Ошон үчүн баягы шашып кереги жок деп айтат элем. Мисалы таласта көп өтпөйсүзбү? Таласта анын биздин билишибизче көбүнчө түштүк тарапта. Бул салтка байланыштуу го, биздин ар кайсы областын салты ар башкача болбойбу? Бул салтка да салт эмес, мен салт деп айтпайт элем. Бул деген жанагы гендердик стереотиптер деген бар, эски көз караштарда. Баягы кыздарды күйөөгө чыгарып койсок эле ошону менен маселенин баары чечилип калат дегенчи. Бүгүнкү күндө көргөзүп атат реалдуулук. Бул менен маселе чечилбейт, тескерисинче көбөйөт да. Мисалы биз түштүктө иштеп жүргөндө мектептин директорлору айтканда, баягы жанагы эле өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөтүүчүлөр айткан сыяктуу эле, баягы кызын күйөөгө бергече ата эне бизди укпайт, анан кызын күйөөгө берип, анан 17 жаштагы кыз 2 бала менен кайра төркүнүнө кайтып келгенде, анан ошондо биз керек болобуз депчи. Карачы өзү бала, анан баласы бар колунда, же мунусу бала де кимисин буга ким жардам берет, же бир документи жок, баланы тарбиялайбы, өзү бала депчи. Мына ушундай баягы күйөөгө тийгизип койсок эле баардык маселе чечилип калат деген бир эски гендердик, стереотиптик көз караштардан улам болуп жатат да. Талас облусунда эмне үчүн биринчи орунда дегенде, бул деген документтерди текшерип карап чыгышканда, кыз ала качуу Талас областында көп экен да. Кыз ала качуунун эсебинен дагы өспүрүм кураганда никелер ошондуктан эме көбүрөөк болгон да Талас облусундачы. Салттын деле эмеси бар. Салттын дагы албетте сөзсүз түрдө таасири бар. Анткени баягы мурда кыз ала качса деле эмне үчүн кошуна колоң, эл журт эмне дейт, ата энеңди уят кылып баягынын кызы чыгып келиптир дейт деп калып калышчу эмес беле. Мына ушул сыяктуу эле калат, күйөө менен эле деген сыяктуучу. Анын бала экендигин, анын эртең өзүнүн пикири болуп, өзүнүн акча таап, баланы тарбиялоодо дагы ошо эртең чоң да ролучу. Анткени өзүң билимдүү болуп турсаң, көз карашың терең болуп турса, чечкиндүү болуп турсаң, баланы да ошондой бир башкача бир эркиндик менен, бир чечкиндүүлүк менен тарбиялайсың да. Анан өзү бала болуп турса, эртең кантип бала тарбиялайт? Азыркы маалда динге берилгендер көп. Мисалы баары эле байкаса керек да. Мына ошол динге берилген үй бүлөдө кызын жогорку окуу жайга окутпайт, эрте турмушка бергенге шашышат да. Билим алуусуна каалашпайт да. Албетте баары эле андай эмес, бирок көпчүлүгү ошондой. Бул маселеге эксперт катары көз карашыңыз кандай? Кыргызстан светтик мамлекет болуп эсептелинет, динге аралашпаган өлкө болуп эсептелинет. Анан биздин кыздарыбыз
эч кандай көз карандысыз түрдө мектепти аякташы керек. Мыйзам деген баарыбыз үчүн бирдей. 11-класста бүтүш керек, 18 жашка чейин тыюу салынган. Нике коюуга Кыргызстан дин мусулмандар башкармалыгы да бул мыйзамды аябай жакшы колдогон, өздөрүнүн приказын, 410-приказын, буйругун чыгарышкан. Ошондуктан ошо бул талаптардын баары, мыйзамдын баары сакталыш керек деп ойлойм. Кандай үй бүлөдөн болсо дагы. Кандай үй бүлөдөн болсо. Мисалы кыздын өзүнүн каалоосу менен эмес, ата энесинин же туугандарынын же болбосо эл эмне дейт деген немелер менен кыз дагы турмушка босоп кетиши мүмкүн да. Ошол учурда кыз кандай чара колдонсо болот өзү? Кызды эгер ата энесинен энесинен коркуп жаткан учурда кыз өзүнүн достору аркылуу болобу билдириш керек. Өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчүгө, мектептин директоруна, класс жетекчисине сөзсүз түрдө билдириш керек. Анан мектептин директору ошол жөнүндө билген учурда өспүрүм курагындагы өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү дагы ошого жеткириш керек да, же 102-ге чалыш керек. Бүгүнкү күндө 112 службасы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматы дагы кабыл алат. Балдарды коргоо боюнча 111 номер иштейт. Кыз кандай болсо да, достору аркылуу болсо да, ошо мектептен директорго, өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчүгө, анан жана 102 мен санап өткөн номерларга чалыш керек. Бул жерде мындай суроо келиптир. Күйөөм сабайт, күйөөмдөн азыр кетип калган, бирок кайра жашайлы деп жатат. Эмне кылсам болот? Кандай кеңеш бере аласыз? Бул күйөөм сабайт деген, кайра жашасам болобу деген эми баягы үй бүлөлүк зомбулук, күйөөсү ооруганы Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамы кабыл алынган 2017 жылдын апрель айында. Анан мына ошол мыйзамга ылайык баягы кыз, бул биздин угарман өзү чечиш керек да. Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо коргоо боюнча мыйзамына ылайык мамлекет аны коргойт. Эгер дагы деле тынчын алып жатса, жашаганга көңүлү барбы жокпу билип өзү чечиш керек. Дагы эле тынчын алып, зомбулуктун психологиялык зомбулук бар, баягы коркутуп, өлтүрөм, көчөдөн кармап мындай кылам деген сыяктуу коркутуулар, бул психологиялык зомбулук. Ошо мыйзамга ылайык уруп согуу, бул дене бойлук зомбулук болуп эсептелинет да. Анан 102-ге эле чалса, милиция 3 күндүн ичинде ошо күйөөсүнө жана өзүнө коргоо ордерин берет. Коргоо ордери деген бул мамлекеттик коргоо документи болуп эсептелинет. Ошо коргоо ордерин күйөөсү алгандан кийин милиция түшүндүрүп берет. Коргоо ордеринин негизинде аны уруп соккондо же психологиялык бир кысым, басымдар жасоону дароо токтотуш керек күйөөсү. Анан балдары менен түз же кыйыр түрдө байланышты, өзү менен да байланышты токтотуш керек да. Анан 3 күндүн ичинде шарттары аркы бетинде, коргоо ордеринин аркы бетинде шарттары жазылып турат. Эгер аны аткарган учурда административалык жоопкерчиликке тартылат, баягы аялын урган жаран. Анан эгер 3 күндүн ичинде милиция чалып текшерип турат, дагы эле баягы коркутуу, үркүтүүнү улантып жаткан болсо, баягы коргоо ордерин 30 күнгө улантып берет да. Ал 30 күндүн ичинде ошо аялын урган жаран милиция тарабынан милдеттүү түрдө оңдоп түзөтүүчү коррекциялык программага жөнөтүлөт. Аны социалдык жактан өнүктүрүү министрлигинин жерлердеги башкармалыктары, аймактардагы, райондордо башкармалыктары ишке ашырылат. Бул ошо жарандын, аялын урган, зомбулук көрсөткөн аялдын зомбулуктуу жүрүм-турумун өзгөртүү боюнча баягы зомбулук жасаган жаран менен иштөө, анын жүрүм-турумун баягы оңдоо, эмнеге зомбулук жасап жатканын ошо жаран өзү түшүнүүсү үчүн иш алып барылат да. Мамлекет мына ушундай деңгээлде бул биздин угарманды коргой алат да. Демек, бирок ошо зомбулуктун табияты ушундай экен, бир жолу
кол көтөргөн аялга эркек бул өмүр бою кол көтөрөт деген дагы бар. Баягы мамлекеттик деңгээлде колдош коргош керек. Мамлекет үй бүлө ушу мыйзамдын негизинде коргой алат. Андан болсо ушу баягы аялына кол көтөргөн эркек эмес деген эркек киши дагы баягы сүйлөшүү жолу менен, түшүндүрүү жолу менен дагы үй бүлөлүк ынтымакты сактоонун, жеткирүүнүн, өзүнүн оюн жеткирүүнүн көптөгөн жолдору бар да. Бир гана зомбулук менен чечилбейт да. Булар сиздер статистика алып атканда болгону арыз жазып кайрылгандарды эле чыгат да, ал арыз жазбай кыргызча бүтүрүү. Ошо жаңы мыйзам кабыл алынды деп атпаймынбы? Анан ушул мыйзамдын алкагында жакында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы аялдарга карата гендердик зордук, зомбулукту токтотуу долбоору, демократиялык процесстерди изилдөө борбору чогулуп биргеликте ушу иштер органдарын окутуудан өткөрдүк да. Аймактык милициянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, өспүрүм курагандагы жаштардын иштери боюнча тескөөчү, нөөмөт бөлүмдөрү биз ушу ички иштер министрлиги менен биргеликте аябай жакшы окутуулар өткөрүлдү. Мына демек бүгүнкү күндө милиция дагы даяр, башка субъекттер бар, коргоо субъекттери да кеңейтилген, социалдык органдар, билим берүү органдары, саламаттыкты сактоо органдары дагы үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо боюнча иштерди алып барат. Анан ушу жаңы мыйзамга ылайык арыз талап кылынбайт. Эгер сиздин кошунаңызды уруп жатса, сиз угуп калсаңыз, сиз 102-ге чалып, адрести айтып дароо билдире аласыз. Ошол учурда ички иштер органдарынын 2 кызматкери ошол адрес дарек боюнча дароо келип түшүндүрүү иштерин, арыз 3 күн дароо коргоо ордерин 3 күнгө берет. Анан баягы жабырланган, таяк жеп жаткан жаран менен аял менен байланышып турат милиция. Анан 3 күндүн ичинде уланып жатса, анда 30 күнгө узартылат. Ошо 30 күндүн ичинде ошо уруп соккон токтотуш керек, жанагындай коррекциялык программадан өтүш керек. Милиция дайыма көзөмөлгө алып турат. Анан аны аткарбаган учурда администрациялык жоопкерчиликке тартылат. Анан болсо андан алганга укугу бар. Ошо чогуу жашаган үйдөн чыгарып салуу талабы менен уруп жаткан адамды, күйөөсүн, мейли ал күйөөсү болобу, жарандык никеде болобу, азыр түшүнүк үй бүлө мүчөлөрү деген түшүнүк да жаңы мыйзамга ылайык кеңейтилген. Жарандык никеде жашап жаткан, мурун ажырашып кеткен күйөөсү келип коркутуп атса дагы, баягы кичинекей баланы миграциянын учуру, туугандарына ата энеси таштап миграцияга таштап кеткен учурда тайкеси болобу, алыска тууганы болобу уруп согуп атса дагы, бул үй бүлөлүк зомбулук катары алынат да, чара көрүлөт да, жана коргоо ордери аркылуу. Андан болсо арыз жазуу сөзсүз эмес. Кошунаңыз көрүп атабы, көчөдө өтүп бараткан аял адам үндү, чаңырык кыйкырыкты, жардам сураган үндү угуп атабы, сөзсүз 102-ге чалса, 102 сөзсүз түрдө ага чара көрөт. Канча убакытта барыш керек деген барбы? 102 кызматы. 102 кызматы дароо барыш керек. 24 сааттын ичинде мыйзамда жазылып турат, коргоо ордерин бериш керек. Бул 24 сааттан өткөрбөө керек деген түшүнүк да. Чындыгында дароо барып токтотуп зомбулукту анан эмени кылат. Бөгөт коюп, анан коргоо ордерин берет. Анан жанагы сотко кайрылганга укугу бар биздин аялдардын. Ошо уруп аткан адамды чогуу жашаган үйдөн чыгарып салуу талабы менен, анан балдары менен түз же кыйыр түрдө өспүрүм кураганда балдары менен байланышууга тыюу салуу, катуу урган болсо медициналык жактан дарылатуу, ушундай талаптар менен кайрылат. Бул учурда сот ошо аялын урган адамды же чоңойгон баласы карган ата энесин уруп атса, бүгүнкү күндө улгайган адамдар, анан аялдар, анан жаш балдар зомбулуктун негизги объектиси болуп атат да. Анан мына ушул учурда баягы зомбулук көргөзгөн адамды сот 1 айдан 6 айга чейин үйүнөн кууп таштайт. Мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө жаза чаралары жабырлануучунун мүмкүнчүлүктөрү аябай мыйзамдын чегинде кеңейтилген да.
Мисалы кыргыздарда кызды тарбиялап атканда кичинесинен баштайт, сен деген эркекти угушуң керек, эркектин айтканын кылышың керек, эркекти деп ошентип эле кичинеден тарбиялай баштайт да. Анан көбүнчөсү сен сабырдуу бол, күйөөң сабап атса да чыдап кой, өтүп кетет, бала болуп калсаң жакшы болуп калат деп. Ушунун бесепетинен Мен ушунун бесепетинен сизге толук кошулам. Бул гендердик стереотиптер деп аталат. Жанагы эле жүрүм турум аял менен эркектин коомдогу жүрүм турумуна карата эски көз караштар да. Анан болсо жанагы кызды деген кичинекей кезинен эле тарбиялайт экенбиз. Угушуң керек, баш ийишиң керек, сен кыз үйдө отурушуң керек, кыздай болушуң керек, бир чечкиндүүлүккө тарбиялабайбыз. Мына ушинтип атып эле кызды өзүбүз эле келечекте кайра эле зомбулуктун бир курмандыгы кылып тарбиялап койт экенбиз да. Аны эч кандай бирөөдөн дайыма жардам күтө тургандай, бирөөгө сөзсүз баш ийиш керек, анан чечкинсиз кылып коет экенбиз да. Бүгүнкү күндө замандын талабы кыздарыбыздан кандай чечкиндүүлүктү, өз пикирине ээ болууну, билим алууга умтулууну талап кылып атпайбы. А биз ошо бая эски көз караш менен тарбиялайбыз. Бул дагы зомбулуктун көбөйүшүнө чоң таасирин тийгизип атат. Толук кошулам. Андан экинчи жанагы экинчи пикириңиз эмне жөнүндө болду? Экинчи пикириңизге да кошулам. Абдан маанилүү. Баягы кайра айтылып койсоңуз. кичине ошентип тарбиялабыз. Ошентип тарбиялап коебуз дагы. Эмеси зыяны ушундан пайда болот. Ооба, ушундан пайда болуп жатат. Анан баягы атасы дайыма апасын урган кыз, ошондой үй бүлөдө өскөн кыз, ал баягы жүрүм турумду апасы баягы балдар үчүн деп чыдап келген. Мына ушул жүрүм турумду карап, кыз деген аны нормалдуу жүрүм турум катары кабыл алат экен да. Урса, демек чыдаш керек турбайбы дегенчи. Анан ошо кийин ошо кайра өзү дагы аны урса, басынтса, ар түрдүү азаптарга салса, кыйноолорго салса, баягы зомбулукту нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып чыдайт экен да. Ошондуктан ата эненин жүрүм туруму үй бүлөдө аябай чоң экен, модели. Эгер атасы үй бүлөдө дайыма аялын урган, апасын урган үй бүлөдө өскөн бала эртең сөзсүз зомбулук үй бүлөсүнө калат экен да. Демек, баягы аялын урган эркектер да ойлонуш керек да, бул табият, зомбулук бул циклдүү процесс болуп эсептелинет. Эгер ал алдуу күчтүү кезинде дайыма аялын ура берсе, балдардын тынчтыгын ала берсе, тынччылыгын, баягы зомбулук циклдүү процесс болуп эсептелинет экен дагы. Ушу статистика ушундай экен, 50-60 жашка ал күчтөн тайгандан кийин баягы зомбулук кылган, аялын урган эркек кайра өзү жертвага, курмандыкка айланат экен. Анткени өмүр бою тынчтык берген эмес аялына, балдарына. Анан баягылар аябай балдары да кайдыгер, баягы ушу азап өттү, ушу тынчтык бербейт деген сыяктуу тынчтыкты самап, андан жүрөгү муздап бала өсөт. Аял болсо ыза көрүп, кордук көрүп, анын да жүрөгү муздайт. Демек, кайра 50-60 жашта ошо зомбулук өзүнө кайдыгер мамиле, өзү үй бүлөсүнө кандай кайдыгер мамиле жасаса, ошо кайдыгер мамиле өзүнө кайтып келет экен. Өзү кайра баягы курмандыкка айланат экен. Ошондуктан биздин эркек угармандар болсо айтат элем, бул зомбулук сус жол менен үй бүлөнү бир түшүнүшүү, бири-бирин ынтымактуу мамиле менен үй бүлө курса, эртең өзү да бактылуу, үй бүлө мүчөлөрү да бактылуу. Жогоруда айткан ушу кыздарды эркекке баш ийип тарбиялайт, эркек болсо кыздарды басынтып ошону башкарасың деп тарбиялайт. Сиздин оюңузча бул дагы канчага чейин созулушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө биз мисалы заман өнүккөн сайын жоголуп, биз ушул көз карашка каршы ар бир аудитория менен тренингтерди өткөндө, региондорго барганда ушу тема менен сөзсүз түрдө сүйлөшөбүз. Гендердик сезимталдуулукка, бул стереотиптер деген терс таасирлери көп, биз мындан арылышыбыз керек деп биз ошо жакында журналисттер үчүн да окутуулар болду, милиция кызматкерлери үчүн болду. Ошондо баягы зомбулукту терең ачып бергенге, анын зыяндары кандай экендигин түшүндүргөнгө аракет кылабыз да. Анан бара-бара мен толук ишенем, бул стереотиптер жоюлуш керек. Анткени биз ошо коргоо субъекттери 17 субъект болуп калган жаңы мыйзамга ырайы. Бул саламаттык сактоо мекемелери,
билим берүү, массалык маалымат каражаттарда зомбулуктун алдын ала турган коргоо субъекттеринин бирөө болуп эсептелинет. Демек биз аябай активдүү иштерди алып барсак, бул деген токтойт деп ишенем. Урматтуу достор, сиздер сурап жатасыздар, бизде ким конокто деп. Өспүрүм курагындагы никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева эжеке бизде конокто. Андыктан сиздерде ушуга байланыштуу суроолор болсо, узатып олтурсаңыздар болот. Кийинки суроого өтсөк, дагы жана да айтып кеткенсиз, жаңы кошулгандар үчүн айтсаңыз болот го дейм да. Мисалы кызды алган тараптагы, күйөөгө берген тараптагы күйөө дагы же болбосо алардын никелешип калышына себеп болгон тууган туушкандардын бүт баары кылмышкер деп эсептелеби жана аларга кандай сот жүрүп канча жыл 155 кылмыш жаза кодексинин 155 прим 1 деген беренеси бар. Жаңы кирген 2016 жылдын ноябрь айында. Мына ушуга ылайык күйөөгө чыгып жаткан өспүрүм кыздын ата энеси нике кыйган адам кайсы динде болсун, анан үйлөнүп жаткан адам 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 3 субъект. Бул жерде мындай суроо келиптир. Менин аялым сенин колуңдан эч нерсе келбейт деп басынта берет дейт. Бирок мен аны аябай сүйөм. Дайыма өз билгенин жасайт. Досторум эркек эмессиң, ажыраш дейт. Сиздин айтышыңызча бул психологиялык зомбулук дейт. Ошондо аялы күйөөсүнө Ошо зомбулуктун курмандыктары. Сизге чоң рахмат. Аялыңызды сыйлап, үй бүлөнү сактап калууга аракет кылганыңызга, уруп согуп дене бойлук физикалык зомбулук колдонбогонуңузга. Бул зомбулуктан эркектер дагы, улгайган адамдар дагы, аялдар дагы, кичинекей балдар дагы жабыркашат, жалпы бар. Бирок көбүнчөсү ушу статистика көргөзүүдө эркек адамдар жабыркайт экен, жазайт экен, аялдар жабыркайт. Анан чоңоюп калган балдарынан ата энелер ушул эки субъект көбүнчө зомбулук жасайт. Анан бул жерде болсо аялым мага психологиялык зомбулук кылат деп атат. Ооба, бул баягы басынтуу, кемсинтүү же коркутуп үркүтүү, бул деген психологиялык зомбулук болуп эсептелинет. Бул жерде сиз ошо балким аялыңыздын абалын терең түшүнгөнгө аракет кылып көрбөйсүзбү? Балким ал төрөттөн кийинки депрессия деген бар, же үйдө отуруп баягы иштебеген аял деградацияланат дейт. Ал үйдө отуруп иштебей, балким ошондой болуп жатат. Ушу кенен отуруп, сиз аялыңызды ичтип алып психологко кайрылсаңыз болот. Аялыңызды дагы, өзүңүз дагы ушул жол менен бир ынтымактуу түрдө зомбулуксуз бул маселени чечсеңиз болот. Психолог кайрылганга абдан кеңеш берет элем. Мисалы азыркы учурда акча бүт адамды башкарат да. Анан өспүрүм кыздар акчага кызыгып же байлыкка кызыгып, өзүндөй орто үй бүлөдөн болсо дагы бай үй бүлөгө турмушка чыгышат да. Бул жерден дагы кандай зомбулук кездешет? Бул зомбулук бай үй бүлөгө тиеби, орто үй бүлөгө тиеби, зомбулук баардык жерде орун алат да. Мен бай үй бүлөгө чыксам эле, менин жашоом май талкан болот экен деген көз караштан жаш кыздарыбыз алыс болуш керек. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө дүйнө бизге кучагын жайган мезгилде жашап жатабыз. Тил үйрөнсөңүздөр болот. Ушу Кыргызстанда туруп, дүйнөнүн бир бурчундагы окуу жайга тапшырсаңыз болот. Ар бир адам өзүнүн жеке пикирине ээ болуп, кичине болсо дагы өзүнүн акча таап турса, өзүнө өзү бийкем болот. Анан ошо кыздар бай адамга чыкса эле, бай үй бүлөгө чыкса эле, ал жерден маселе чечилип калат дегенге мен такыр карама каршымын. Анткени бай үй бүлөгө чыккан болобу, статистика көргөздү, кедейби же ортобу, кандай үй бүлөгө чыкса дагы кыз өспүрүм жашында курагында күйөөгө чыккан кыздар зомбулукка, үй бүлөлүк зомбулуктун объектисине айланышат да. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Бул байлык менен эч качан бакытты ченебеш керек да. Мисалы жакында эле кабарлар жарыяланды, Таласта 15 жаштагы кыз төрөп койду. Эгерде ошол өспүрүм кыздын боюнда болуп калса, эми
жалгызбой төрөбөсүн эптеп бул элден уят болбой эле жабылып кетсин деп күйгө берип салышат да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Бул жерде биринчи ата эненин жоопкерчилиги, анан ошо коргоо субъекттерин дагы, анан ар бир жаран ата энесине же мамлекеттик мектеп директоруна же башка субъекттерге салып койбой өз тагдырына өзүнүн көз карашы болуш керек да. Анан бул жерде мындай көйгөйлөр ошо дагы эле стереотиптерге баш ийип берди деп атабыз. Анткени жалгыз төрөбөсүн деп күйгө бере салган менен ал бала да ал түшүнбөйт, өзү эне болгонун да түшүнбөйт. Анын жашы 15 эле. Аны эртең ушу маселе чечилип калат деп күйгө берип койгон менен ал биз зомбулукту күчөтүп жатабыз. Ал барган жеринде кандай зомбулуктан эмне деген күндү көрүп атат, эч кимдин баягы андан ары кызыгышыбыз керек да. Биздин коргоо органдары, социалдык органдар. Анткени ал барган жеринен өзү бала туруп балалуу болду. Анан жанагы келин деген статус. Анан ал жерде үй бүлөлүктө зомбулук болуш, жана физикалык зомбулук болушу мүмкүн, психологиялык зомбулук баары болушу мүмкүн да. Бул дагы стереотиптердин зыяны. Чечилбейт андай жол менен. Мисалы, укук деген сабакты 9-класстан кийин өтөт да мектептердечи. Ошол укук сабагын өзүнүн ар ким эркек дагы аял дагы укугун билиш үчүн сабакка эртерээк киргизсе мүмкүн. Бала бакчадан болбосо дагы 5-класстан баштапчы. Сизде ушундай ойлор же сунуштар болду беле? Укук боюнча ушу мен ойлойт элем үй бүлө институту жарандын репродуктивдик ден соолугу жөнүндө сабактар киргизилиши керек. Бул мамлекеттик деңгээлде атайын сабак катары киргизилбесе дагы баягы класс жетекчилердин класстык сааттарында көбүнчө орун алыш керек да. Анткени биз үй бүлөлүк жашоого, репродуктивдик ден соолугуна, жарандык келечектеги ушул маселелерге көбүнчө даяр болбой калат да. Биздин балдарыбыз, биздин өспүрүмдөр анан көп маселелер, көп ден соолугуна зыян, келечегине балта чапкан учурлар. Айтып атпаймынбы, жанагыдай күйөөгө тийипсең эле сен эки этаж үйдө жашайсың, анан сен көп көйнөк сатып берет күйөөң деп кыздарды ушундай байлыкка кызыктырып, жана сиз айтып аткан окуялар деген көп болгон да биздечи. Анан ошондуктан же болбосо бир жака барып келейин, досторум менен барып келейин, мен окуйун, же бир концертке барып келейин деген учурда вот күйөөгө тийсиң, ошондо барасың. Күйөөгө тийсиң, анан бизге, биздин кесиптештерге суроо берген учурлар болгондо, эже менин ата энем ушинтип айтчу эле, кана ошо жашоо, жомоктогу жашоо кана депчи. Алар деген бала да. Жерге мындай суроо келиптир да. Менин ата энем көп урушат, атам апама кол көтөрөт, апам биз үчүн чыдап келет, ар кандай сөздөрдү айтып сүйлөй берет дейт. Бизге эле залакасы тиет экен, эмне кылса болот дейт. Мен дагы айтат элем, ошо сиз урматтуу биздин окурман, угарман, жашаган жериңиз боюнча милициянын ыйгарым укуктуу өкүлү бар. 102 номуруна чалсаңыз, даректе ошондой зомбулук болуп аткан учурда даректи айтсаңыз, милиция барат, участковый аймактык ыйгарым укуктуу өкүл, анан ошо жана мамлекеттик коргоо ордерин берип, атаңыз менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөт. Эгер ошо коргоо ордерин 2 жолу алган жаран, бул деген автоматтык түрдө милициянын каттоосуна алынат. Милиция аны менен дайыма текшерүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бул балдар да жабыркап атканын сиз өзүңүз айтып атасыз. Үй бүлө бүт жабыркап атканын, бул зомбулук деген бул кылмыш экендигин ошо атаңызга түшүндүрүп, жанагындай түзөтүүчү программага жиберет. Мына ушинтип чара колдонсо болот. Барчынжан, мен сөзүңүздүн соңунда, мисалы башында айтып кеткен сөздөрдү азыркы кээ бирлер укпай калышы мүмкүн. Ошолордун эрте турмушка өспүрүм кыздардын чыгышынын зыяны жана коркунучун да бир жолу кыскача айтыңыз. Өспүрүм курагында никелердин коркунучу бул эң биринчи сиз билим алуу, окууунан ажырайсыз. Сиз досторуңуз мектепте окуп жүрсө,
сиз мектепти бүтө албайсыз. Эртең досторуңуз аттестат алабыз деп сүйүнүп 11 класста мен бул окуу жайга тапшырам деп аябай сүйүнүп жүрсө, сиз бир баланы кучактап бир үйдүн чоң түйшүгүн алып алып отурган болосуз. Бул эң биринчи зыяны. Эртең сиз жогорку билими жок каласыз демек. Эң биринчи ушу аттестат деген документи жок. Анан эртең жогорку билим, студенттик күндөр деген күтүп жатат сизди алдыда. Жаштыктын бир сонун күндөрү, тил үйрөнүңүз, дүйнөнү кыдырыңыз. Жакшы жетишкендик. Вот биздин Кыргызстандык кандай жигит кыздар сонун ийгиликтерге дүйнөдө жетип жүрүшөт, ар түрдүү мамлекеттерди кыдырып жүрүшөт. Ошого сиз эмне үчүн сиз ошондой болбошуңуз керек. Анан сиз баягы сиз барган үйдөн сизден келин деген макамыңыз өзгөрөт. Сизден күйөөңүз эле эмес, чоң үй бүлө мүчөлөрү ушу үй кызматын бардыгын аткарууну, анткени сиз келин деген макамды аласыз, талап кылат. Анан сиздин ден соолугуңузга чоң зыяндар келет. Сиз баласыз да, сиздин организмиңиз даяр эмес үй бүлөлүк турмушка, жыныстык турмушка. Эрте төрөт менен коштолот. Анан ушу практика, тажрыйба көргөзүп атат. Ушул маселелерди бала болгондуктан, кыз бала болгондуктан көтөрө албайт. Уруш талаштын баары ошол жерден чыгат, үй бүлөлүк зомбулуктун баары. Анан ажырашууга мажбур болуп, анан эртеңки күнү алимент, балага алимент жок, мамлекет сизди коргой албайт, анткени сиз жашыңыз жетпегендиктен некелешүүгө өлүгүн берген эмес. Алимент алуу, балага жөлөк пул алуу, окуунан ажырайсыз, балаңыз социалдык жетимге айланат. Сиз оор жумуштарда иштеп, экономикалык бир жакыр жашоого кабылып калышыңыз мүмкүн экономикалык жактан. Ошон үчүн эрте турмушка чыкканга кыздар ашыкпаш керек. Сөзүңүздүн аягында биздин долбоор кандай экен? Сиздердин долбоор аябай жакшы экен. Ошо биздин жарандардын бере албаган суроолорун ошо онлайн аркылуу, Instagram аркылуу, Facebook аркылуу берип, ошо жарандарга жетпеген бир маалыматтар сиздер аркылуу жетип жатканына абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу достор, бизде конокто өспүрүм курагындагы никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева эжекебиз болду. Гүлбарчын эже, сизге чоң рахмат. Мындан аркадагы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ошол темпиңизден тайбай өспүрүм кыздарга жардам берип жүрөрүңүз. Сизге абдан чоң рахмат. Достор, бизде эфирде бир жолу айтайын, Гүлбарчын эже болуп кетти. Гүлбарчын эжеге чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат суроолоруңарды берип олтурганыңар үчүн. Кийинки эфирге чейин жакшы калыңыздар. Коштолбоңуз.